эже чыгарып тура. Ик бизнеске айландырып. Биринчиден маалыматты чыгарардан астын келип туруп маалыматты такташ керек. Биз берген бүгүнкү күндө 2024-жылы тапшырган общий 1059 батир болсо, ал жерде бирөөсү дагы укугу жок квартираларды сдача кыла турган. Андай кыла турган бүгүнкү күндө маалыматтар такталган болсо, анда биз автоматтык түрдө анын квартирасын кайра мамлекетке кайтарып алабыз дагы, кийинкиде турган очередке беребиз. Андай мыйзамсыз жасаган кылыктары үчүн анда биз мына ушул аябай чоң бир чарага барабыз. Бул ошол квартираны автоматтык түрдө кайра кайтарып алабыз. Ал эми 25 жылдан кийин мына ушул батирдин ээси мамлекеттик ипотекалык компания документтерин өткөрүп берип, толук мамлекеттик ипотека компаниядан кутулгандан кийин тек паспорттар өтөт мыйзамдуу түрдө. Ал уже хозяин алгандан кийин андан кийин ижарага береби, же бирөөгө берип салабы, ал ошол кожоюндун өзүнүн эрки. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып коеюн. Мына азаттык жазып атат. Мен бүгүн чакыртырдым, келген жок. Дагы бир кактус аларды дагы чакыртырдык, келген жок. Мындай жалган маалымат менен андай элди будараш этиштин кереги жок. Ачык, айкын болуш керек. Бизде бардык нерсе ачык, жашыра турган эч нерсебиз жок. Ошон үчүн маалыматты дагы так даана бериш керек да.